манасчылар жана алардын манас айтуу жөндөмдүүлүктөрү. Кыргызда манасчы деген манас айтуу өнөрүн атайын кесип кылган ырчы, акын. Ал эми улуу манас эпосу бул байыркыны, кечээкини, бүгүнкүнү, эртеңкини туюндурган бир бүтүндүк. Андыктан биз төмөндө алтындай сөздү куюлткан, айкөлдү айтып туюнткан, шекердей сөзүн куюлткан, шерлерди айтып туюнткан, элирип айтып киргенде табиятты кубулткан, обондон жамгыр куюлткан, күн түндөп айтып манасты, айрандай элди уюткан манасчылардын бири Уркаш Мамбеталиев жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Уркаш Мамбеталиев кыргыз элинин эл артисти, акын жана манасчы. Ал 1935-жылы Ысык Көл областына караштуу Түп районундагы Талды Суу айылында туулган. Саякбайдан бата алган өспүрүм. Демек, тоодо кой кайтарып жүрүп 10 жашында аян алып, бир нече күн катуу ооруп, кыйналып жүрүп 1 жылдай мектепке барбай калган. Ошондо жакындары элди чогултуп, кан чыгарып, тилөө өткөрүп, бала манасчылык өнөрдү аркалап калган. 1946-жылы элетке Саякбай Каралаев келип, өспүрүм бала Залкардын алдында манас айтып батасын алган жайы бар. Кийин Фрунзе шаарына келип, музыкалык окуу жайга тапшырып, манасчылык өнөргө баш оту менен кирген. Мынакей Уркаш Мамбеталиев эл арасында манас айтып жаткан учуру. Аскердеги кыйынчылык. Ыр күүгө жакын жаш манасчы училищени бүтүп аскерге кеткен. Бирок ал жакта Уркаш уктап жатып, түн ортосунда кыйык кырып өкүрүп манас айтып жоокерлерди таң калтырган. Муну манасчы өзү да билбей калчу экен дейт баласы Канат Мамбеталиев. Мындай окуя кайра-кайра кайталангандыктан офицерлер ден соолугун текшертип, дарыгерлер себебин таба албай коюшкан. Ошентип аны 3 айдан соң аскердик кызматтан бошотуп коюшкан. Дүйнө кезген Залкар. Эмгек жолун Каракол шаарындагы драма театрында баштап, ошол эле жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына кирип, ал жакта узак убакыт бою иштеген. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын алдындагы студияны аяктаган. Улуу эпосту симфониялык оркестрдин коштоосунда айтып, талаа түскө, Кокту Колотко гастролдоп чыгып, манасчылык өнөрдү калың элге жайылтып, Туркия, Россия, Кытай, Бельгия, Пакистан, Афганистан, Италия, Японияга чейин барган. Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы манасты 28 сааттык көлөмдө радиого айтып, жаздыртып, улуу манасчынын вариантына экинчи өмүр берген. Уркаш Мамбеталиев жазгыч манасчылардын катарына да кирет. Ал Семетейди кагаз бетине түшүргөн. Кийин ал эмгек окурмандарга сунушталган. Кыргызстан элинин ассамблеясынын 2011-жылдагы 7-курултайында Мамбеталиевдин ден соолугу начарлап, тез жардам кызматы чакырылган. Бирок ак халатчандар анын өмүрүн сактай алган эмес. Манасчы 2011-жылы 78 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан.